Салам барыңыздарга, даамдуу тамактар каналына кош келиңиздер. Сиздер менен мен Эльмира. Бүгүн кышкыга салат даярдайбыз. Жасалышы эң эле жөнөкөй, көп убакытты талап кылбайт, ошондой эле даамдуу жана витаминдүү салат. Андыктан менен чогуу бирге болуңуздар. Алгач банкаларды даярдап койсок болот. Мен бүгүн духовкага ысытып алам. Ал үчүн баардыгын таза жууп, алгач муздак духовкага салабыз сөзсүз түрдө. Андан кийин гана 120 градуска коюп 15 мүнөттөй ысытып алабыз. 15 мүнөттөн кийин бир аз духовканы өчүрүп калтырып койсоңуз болот. Же болбосо этияттык менен сөзсүз түрдө кургак майлык менен чыгарып алабыз. Ал эми банкалар даяр болгончо башка керектүү азыктарыбызды туурай беребиз. Бул жерде капуста 1 килограмм 300 грамм ичке кылып туурап алабыз. 1 килограмм 300 грамм кызыл таттуу калемпирди дагы ичке туурайбыз. Пияздан 370 грамм кошобуз. Жана катуураак помидордон 1,5 килограмм кошобуз. Беш жүз элүү граммдай сайызды болсо сүргүчтөн өткөрүп алабыз. Бардыгын чоң идишке салып, аралаштырганга ыңгайлуу болушу керек. Татымалдарды кошуп, бардыгын аралаштырып алабыз. Туурап жатканда азыктардын көлөмү көбүрөөк көрүнүшү мүмкүн, бирок туз кошуп аралаштыргандан кийин ширеси бөлүнүп чыгып, бир аз азая түшөт. Андыктан мен алган азыктардан 1 литрлик банкадан 6-7 банка чыгат. Татымалдардан 75 грамм туз кошобуз, 150 грамм кум шекер жана жыты жок таза майдан, өсүмдүк майынан 375 мл. Ошондой эле 9% уксуздан 150 мл кошуп, бардыгын аралаштырабыз. Албетте, эгерде 6-7 банка сиз үчүн аздык болсо, 2 же 3 көбөйтүп алсак болот бардык азыктарды. Бирок даамы ошондой эле татымалдары туура келиш үчүн сөзсүз түрдө таразага тартып алган осоң. Мына ушинтип бардыгын жаап алгандан кийин үстүн жылуулап жаап, муздаганча коюп коебуз. Андан кийин салкын жерге чыгарып койсоңуз болот. Ошондой эле үйдүн температурасында деле жакшы сакталат. Ошонусу менен жакшы. Жана албетте кышында кычкыл таттуу даамы бар, бир аз кырсылдаган сонун салат болот. Даяр гарнир катары дагы колдонсок болот. Андыктан сөзсүз түрдө жасап көрүңүздөр. Видео жакса лайк басып, комментарий калтырганды унутпаңыздар. Ошондой эле каналыма катталып коюңуздар. Алдыда дагы буюрса көптөгөн кызыктуу видеолор болот. Көргөнүңүздөр үчүн чоң рахмат. Кийинки видеолордон көрүшкөнчө.